Ассалаумағалейкум. Қарасұлы, қош келдіңіз. Қарасұлысың да? Саламатсыз, қанжайсың. Ассалаумағалейкум. Қандайсыздар, жақсы ма? Қарасұлы ата бар. Қандайсыз? Жақсы. Сіздер жақсысыз? Қарасұлы. Жақсы. Қарашылардың Борбор стадион 1960 жыл құрылған екен. 60 жылдан бері бүгінгі чейин ремонт өткөрмүз. 90 жылдардан Манас миңге ат коюп берип, ошол 1000 жыл өткөрдүк. Манас тандалып калган. Анын мурунку акыбалы ушу көрүп турганыбыздай. Былтыр 2024 жылы Камчыркы Шашкент 16 майда жыйын өткөрүп, ушундан протокол тапшырма берген. Июль айында курулуш иштерин баштаганбыз. Жалпысынан 5000 орунду кылдык, сыйым болобу. Трибунаны бүтүрүп, андан кийин бул жерде көк майса менен автоматташтырылган суу сугарычуу, андан 4 мунара орнотулуптур, 1200 люкс. Андан көрүп турганыңыздай бул чуркоочу 6 полоса, ошо жеңил атлетика боюнча аларда жол чуркоочу тиркеси орнотулду. Анан бул көрүп турганыңыздай бип кожасы кылып жасалды. Батырдын помещенияларда бул жерде радиоалка, варп системасы үчүн, талыстар үчүн бүт керектүү бөлмөлөрдү орнотуп, бай эл аралык деңгээлде мелдештерди өткөрмөк башташтырдык. Қандайсыздар? Жақсыларбы? Құрметті президент, қош келдіңіз. Біз сіз президенттікке шайлауда жүрген мезгілде жолықтық. Ошонда менің бір жақын үйім айтты да, егерде тарихта қалам десең, чоң имараттарды құрғанда. Анан кейін бізді ошоға қошылдық ала, кейін бірақ біз сіз президент болғанда абдан сүйіндік еді. Қуандық еді, елі емішігіз оңылатты. Бірақ бізден мұншалықты күтпедік еді. Біз күткенден алдағанша ашып кетті. Рахмат сізге. Ал біздің милдетибиз ал. Жасаса болот экен да демек. Рахмат чоң сізге. Мындан да жақсы иштеп беріңіз. Еліміз сізден дағы көп нәрсені үміт қыламыз, күтеміз. Біз бұны 35 жыл күттік еді. Ақыры Құдай бізге боор берді. Сізден насып болды, иштеп атасыз. Рахмат сізге. Дағы иштеп беріңіз. Қарынның сөзін қапқа сал деген жақсы кеп бар бізде, білесіздер. Ошо қарылардың кептерін, ақылын қапқа салып алып, ошолорду колдонуп атабыз. Эсимде келгенде бир аксакал айткан эсимде. Şu tarıqta qalam desең, чоң имараттарды құрғын республика бойынша, мамлекет бойынша деп. Чоң имараттарды құрып атабыз. Мына Кылым долбоору деген Камбар ата бирикип курулуп атат. Темир жол курулуп атат. Мына азыр полным ходом кетип атат жумуш. Мына кайнайт. Күнү түнү демей иштеп атат. 3,5-4 жылдын ичинде бүтөбүз деп турабыз. Аны бүтсөк, уже биз Европага, бүтүндө менен Кытайдын ортосунда биз транзиттик өлкө болобуз. Бүт өлкөлөргө жолубуз ачылат. Рахмат. Макул, жүрүңүздөр, чоң рахмат. Aslında bölmece aslında sınıfına giriyoruz. Bunların kalmasında kalıpta geçmesi çok. Qaysi komanda? Bordoy. Ha, Bordoy mu? Bilmeyen komandara. Күчтүүлөр жеңсин деп коет го, жеңгилер. Анан коркпой ойногула. Генералдын командасы деп утуп берип койгондай. Честный оюн болбосо, биз уровеньди көтөрө албайбыз. Кыргызстандын уровеньинде калып калабыз. Ошон үчүн судьялардагы, футболчуларда честный ойношуңар керек да. Правильно? Ошондо калыстык болот. Ошондо биз өсөбүз. Ийгилик. Жакшы судить эткиле, только честно судить эткиле. Генералдын командасы деп тартсаңар, анда честно болбой калат. Футбол мен үчүн баардыгы Кыргызстанда. Биз таза футбол, таза адилеттүү футболду өткөрсөк, ошондо дүйнөгө көтөрүлө алабыз. А если мындай таза эмес өткөрсөк, анда биз Кыргызстандын уровенинен чыга албай калабыз. Түшүндүңөр, а? Ошон үчүн таза судить эткиле, по-честному болсун, эч кимге тартпагыла. Биз максатыбыз Ел мырзага зубур аябай жайлап кетти туугандар. Кулуңуздардан келишинче жардам кылып коюңуздарды суранабыз. Апасынын колунда 2 миллион каражат чогулду. Дагы 500 000 сом жетпей турат. Ошол сумма чогулса, Аллах насип кылса, операцияга кетишет. Күнүгө бала басканда кыйналып жатат. Атасынын жоктугунан эниси да аябай баласынын операциясы үчүн каражат таба албай кыйналып кетти. Аз калды буйруса туугандар. Биз сиздерге жеткире беребиз видеону. Кайрымдуулук кылуу сиздерден туугандар. Берген садакаңыздар кабыл болсун. Барыңыздардан Аллах ыраазы болсун.
биздин максатыбыз. Кыргыздын футболун дүйнөгө чыгаралы деп атабыз да. Европанын уровенine алып жеткизели деп атабыз. Болгон могу салып аткан салымыбыз, жасап аткан ушул ишибиз, стадиондор, жанагындай залдарды кылып берип атканыбыз биздин максатыбыз ошол да. Ошон үчүн эч нерсеге карабай алдыга кете беришибиз керек. Только адилеттүү жол менен, адилеттүү линия менен. Болду ошондо биз азыр 3-4 жылда болбойбуз, 7-8 жылда уже биз Кыргызстан результат беребиз сөзсүз. Бизден азыр өсүп келаткан балдар бар. Месси дейтиндер чыгат, Роналдолор чыгат бизден эле. Алардан эмнеси кеп? Только заниматься этиш керек да, машыгыш керек. Аларга биз мамлекет условия түзүп беришибиз керек. Алар жалкоолонбош керек жаш балдар азыр. Ошондо жыйылык болот. Бүгүн бар системасы менен суйт этишет, бар. Жабдыктар бар. Камсыздуу болот. Рахмат. Тийгип отур. О, Мурас ба. Салам алейкумдар. Настрой кандай? Жакшыбы? Күчтүүбү? Жакшы ойногула, ийгилик. В общем, силерден үмүт чоң мына кыргыз футболчуларынан. 5 жыл, 7 жылдан кийин дүйнөлүк аренага чыга турган балдарды күтүп атабыз силерден. Биз мамлекет полный колубуздан келген жардамды беребиз. Бере беребиз, салымыбызды кошо беребиз. Ийгилик, жакшы ойногула. Kutman taң dostlar, mына ушундай түп биз жолдо да ушинтип авария болот. Ошон үчүн акырын айдаш керек. Арка түшүп кетти портер.